Kalpele önügünün jolunda baratабыз деп кыйкырып коюп, чалкасынан кетип бараткан мамлекетибизде алыскы жакынкы өлкөлөрдүн баарына кыргыздарды уят кылган эшек сойгучтардын окуясы болду. Анан эле артынан коомдук тамактануу жайларына таратылыптыр дегени маалымат тарап, элдин эсин эки кылып, мен эшектин этин жедимби, жеген жокмунбу? Ай ушу жедим го деген күмөн ойлордун ортосунда калган. Мына ушул көрүнүштөргө күбө болуп, анан ошол тез даяр болчу тамактардан өзүбүз да, ага тууган ини карындашыбыз да жейт эмеспи? Эмнеси болсо да чын бышыгын билели деп журналисттик иликтөө баштадык. Biz kaçan ele aç kalabızbı, tok kalabızbı, kazanımızbı, aram nerseni kaçan salganбыз. Biz açkadan ölgөндө да андай нерсени салган эмеспиз. Андай бизде андай тарбия болгон эмес, андай салынбайт Кыргызда. Бул журналисттик иликтөөбүз чу деген жерден эле жалпы элге таанымал болуп, аздыр көптүр атагы чыгып брендке айланып, анан ушундай сөзгө калган жайлардын бири Жаңыбайдын жаңы самсасы болду. Жаңыбайдын администрациясынан андай сөз оозуңардан 32 айлансын. Бизде иштегендердин 90% намаз окугандар. Эми ушунча иликтегиңер келип атса иликтегиле. Бирок элге маалыматтын тазасын суу кошпой туруп бергиле дегенин угуп иликтөөбүздү баштадык. Эми бизге аябай бул вопрос, бул суроо тууралуу аябай көп кишилер келди да. Мен биринчиден эч кимди кое берген жокмун. Аябай 10 күн, 20 күн. Себеби мен өзүм алдыма бир тапшырма койгом, мен Кудайдын алдында актым деп. Себеби бул келгендердин мен карасам ар ким ар түрлүү ойдо келди да. Бирине, например, бир өзүнө, может, мен оюмча өзүнө ушундай жаңылыктарды же бир өзүнө бир иштин жыйынтыктары керекпи же кандай керек аябай көп адамдар келди. Мен айтканмын, мен Кудайдын алдында акмын. Мен эч кимди тааныбайм. Мен өзүмө керектүү гана, өзүмө ишеничтүү гана адамдар менен иштешем. Иштеп келатам 5 жылдан бери, дагы эле ушундай иштей берем. Бизди бул сапарыбыз Бишкектин сыртында Новопокровка айылында жайгашкан сарайга алып келди. Биздин максат бул Жаңыбайдын самсасына келген эт кайдан, кандай жолдор менен келет деген суроого жооп алуу эле. Бул сарайда бордолуп айланып жаткан букалардын саны 165 экен. Арасында азыр сойсоң азыр, анан сойсоң анан даяр деген букалардын 80-90ун көрүп, бул мал багуучу жайдын ээсин кепке тарттык. Мына мен ушул 2010-жылдан бери ушу Жаңыбайдын самсасы менен тыгыз байланыштабыз. Эт боюнча бизден алып турушат булар. Кайсы малда болсун бизде эт болуп турат. Ушул жактан 2 сарай, 3 бул жакта, оң жак, бул жакта, сол жактагы сарайлар бизге караштуу ушу биздин досторубуз болот, туугандарымдан ушул жерден 2010дон бери ушу мал чарбасы менен эмгектенип келатабыз. Колубуздан келсе Кудайга шүгүр. Ошону күнүгө бул Жаңыбайдын самсасы бизден бир тушадан, бир жетилген даяр букалардан 2ден 3ден алып кетип турат. Биз ордуна кайра базардан алып келип, ушул багып, семиртип, ушул эмгектенип атабыз. Эми бул жөн эле балта менен башка чаап жыга салып, анан ит талагандай кылып союлбасына күбө болгоңар келсе, шаардын тиги башына, Новопавловкага барышыңар керек. Анткени бул жерден аман-эсен чыккан мал ошол жерге барып бата кылынып, анан шарияттын жоболору, эрежелери менен союлат дешти. Biz Dini Başkanmadan keldik. Bişkek şahrının basısı olan men, Borborluk Meçhit'in başkanı katılıyor. Negizde şunday adal aram nerselerdi, alımlarını, kazılarını milliyeti tekşirdi. Ahmet Tilek'e karşı 2 cuma safarda olup kalıp, ben o şu safarda yürüp şu internetten görüp kaldım. Anay bu hayvancılık. Ana meseleden sorup gideyim. O şu maldı soygunda kanı tutuyorsunlar erecesi? Erecesi başında malga bata var. Ova. Bunlarla Kur'an'ı qarab qo'yib, anan Kur'an'ı olganda Kur'an o'qishadi. Bunday bata qilib, anan Yo bismillah bunday jatkızgandan keyin bıçaklar bismillah ekber deb aytasınlar mı bekleysizler? Ya. Aytdilar aytib turaman muzda. 4 kun tushab turib, anan. Sözsüz kelime aytdilar bismillah ekber. Muzda o'qimlar. Allah'tan şunday jara sözler donottuğun her birimizde saklanan olsunlar. Daim yerinin alkışını alır, Allah'ın alkışını alır, soygonda bismillah Allahu Ekber deyip soyup, yerine hizmet kılıp verelim. Rabbana rabbina fid dünya hasena, ve fil ahireti hasena, ve qina azabennar.
Мына ушинтип союлган малдын эти келип, анан муздаткычка түшөт да, бычактарын жалаңдатып кайра кайрап турган касапчылар бөлүп берип, анан эл жеген самсы, куурдак, беш бармак, дегеле этке жакын кыргыздын сүйгөн тамактарын айланып, анан кыргызча улуттук форма кийген кичпейил кызматчы кыздардын колуна түшүп, күтүп аткан кардарларына жетет экен. Берді бұл емеге самсы жегіншілерге біз мен жайында иштеп жүргенде жақын жерде шешіммен келіп жеп жүрчүмүн, самсасы абдан жакшы болчу да. Анан азыр деле келип баары пиар болот го ар нерселер адал эттен жасалып эттен. Бул байкелердин кылган ишине ишенем, чынында ушул жерден келип дайым эле самсасынан алып чайынан келип курсактап өстүрүп. Биз ишенимдүү болуш үчүн журналисттик адатыбызды карматып, заманбап жасалган кабиналарга баш багып жүрүп, биз эле билген эмес кыска элдин кыйрына, узун элдин учуна белгилүү болгон адамдарга да жолугуп пикирин билүүгө өлгүрдүк. Эми Жаңыбайдын самсысы дайыма адал болгон. Себеби дегенде биз дайыма ырчылар, мен өзүм берген турган, дайыма ошол жерге токтоп, ошол жерден биз самсы жечүбүз. Дайыма таттуу, дайыма ошол ойдон эле. Анан кийин бул жерде дайыма адал тамакты, адал тамак, адал малдын этин жейбиз. Ошондо бүгүн да мына достор болуп жеп отурабыз. Келиңиздер, Жаңыбайдын самсасы адал. Чындыгында Жаңыбайдын жаңы самсысын жеп жүргөнүмө көп болду. Мен чолпонду тааныйм, ишенип, ушул жерден мындай жакын билген, намаз окуган адам катары 100% ишенип эле келип, жакшынакай тамактанып кетем. Мен өзүм эмес, досторум менен келем. Же болбосо жөн эле машина менен өтүп кетип атсам деле алып жейм. Абдан даамдуу, 100% ишеничтүү тамак деп ишенген үчүн жеп жүрөбүз. Жаңыбайдын самсысы жей берсе болот. Эч кандай ал жерде жанагындай нерсе жок деп биз кепил боло алабыз. Жанагы ашканалар бири-бирине конкурент экен да. Анан жана ошол бири-бирине конкурент болуп, жанагындай бири-бирин эме кылып, жанагы Facebooktун барактарына жазып жатышат да. Мен буга ишенбей деле койсок болот. Эми кээ бирлер туура эмес информацияларды берип, элдин башын айландырып жиберет. Мал баккан сарайынан бери казы ажы молдокелер баш болуп бата кылган жердин баарын көрүп келип, анан чай үстүндө анча-мынча маселелерин сүйлөшүп, Кыргызстандагы тамак аштын дегел арам менен адалдын айырмасы жөнүндө кеп салып аткандарга барып, Бишкек шаарынын казысына улуулугун, илимин сыйлап ачык сурай албай турсак, кыракы киши бизге айттырбай билип өзүнүн ишеничин айтты. Жалпы элди, жалпы мусулмандарды мен чакырып кетем. Мурункудай ыхласыңыздарды кайтарбай, ыркыңыздар качпастан, ойлонбой келип ушул Жаңыбайдын жаңы самсасы адыш ата дегендей ушул немелерге, чайканаларга, самсыканаларга келип тамак жеп кетсеңиздер, шарияттын алдында, Алланын алдында эч кандай бир күнөө табылбайт. Жаңыбайдын самсысы деген ашкана текшерилди. Бул жерде эч кандай эшектин эти табылган жок, 2 жолу текшерилди да. Бул болсун. Дагы кандай пайдаңар бар? Кандай зыяныңар бар? Мамлекетке канча пайда алып келе аласыңар? Канча адам иштейт деген жөнөкөй суроолорубузга да бул коммерциялык тайна деп айтпай койгон адамдарга окшобой чакан маалыматты да берди. Бирок ошол финансы жаатында дагы, иштеген адамдарга дагы бул курган эшектин куру дооматынын, жалган жалаасынын тескери таасири тийгенин жашырбады. Биздин шаар боюнча бизден 100дөн ашуун адам бизде эмгектенет, бизде ошол үй бүлөсүн багат. Ошол иштеп жаткан ишчилердин жумушунун бир 50%ке азайды бизде жумушчулар. Ошолор тынчсызданып жатат. Эми болоору болуп бою осуганды. Буга чейин сиздерден тамактанып, сиздердин самсыны жакшы көрүп жеп, анан жанагы бизди дагы күмөн ойго салган чуу үчүн кардаларыңызга кантип кайрылат элеңиз деген сурообузга анча-мынча кишинин эрки жетпей турган жообун берди. Ушунча жылдан бери эмне жеп келе жатабыз? Мен ошолорго айтып коем туугандарга, кыргыз элиме. Ушул бизден жеген тамак жеген кардалдарга 5 жылдан бери биз адал нерсе жеп келе жатасыздар сиздер. Мен кепилдик берем. Мен 2 дүйнө жооп берем бул сөзүмө. Биз болсо мал байланган короосунан баштап, алынган продукция кардардын алдына келгенге чейин көрүп, анан Жаңыбайдын жаңы самсасы чынында адал турбайбы деп, экиден самсы алып иликтөөнү жыйынтыктадык.